Аллах Таала дарып берүүчү, Аллах шифасын да Аллах өзү берет иншалла. Бирок ошол ооруп калдым деп түшкүндүккө түшүп кетпестен, Аллах Тааладан дуа кылып, шифасын издеп, аны токтотпостон дайыма Аллах Таалага кайрылып жалбарып жалыныш керек да. Аллах Таала өзүнүн пендесинин жалынып жалбарыштыгын каалайт экен. Дуа кылыштыгын каалайт экен. Пендем сураса мен берем дейт экен. Эгер пендеси сурабаса деле Аллах Таала бере берет экен. Бирок урматтуу жамаат, сурап Аллах Тааладан кайрылып ибадат, дуа кылыштык ибадат. Дуа ибадат. Дуа кылып Аллах Тааланын берешендик фазилетинен сурап, Аллах Таала дарып берүүчү экенин билебиз. Бирок урматтуу жамаат, шифасын да Аллах беришин унутуп калбайлы да. Шифасын да Аллах Таала берет. Бирок ошол шифаны издеш керек. Ар кандай адал жолдор менен. Эми Аллах Таала мага ушинтип сыноо берип койду. Аллах Таала мага сыноо бере берет экен да, мени кыйнай берет экен да дебесин. Эгерде ким бир ооруп жаткан адам болсо, зияратка барып калсаңыздар айтыңыздар. Аллах Таала жакшы көргөн пендесин бул дүйнөдөн оору берип, кыйынчылык берип, аны бул дүйнөдөн күнөөлөрдөн тазартып жанын алыштыкты каалайт экен, урматтуу жамаат. Баракалла. Ошон үчүн бир аз болсо дагы мындай адамдарга зияратка барган кезде жакшы сөз менен, жакшы нерсе менен анын көңүлүн көтөрүп коюштук биздин мусулмандардын милдети. Кайра аны биз сен кечке ооруй берет экенсиң да, күнөөң көп да дебестен, кайра ага бир аз болсо да жеңилдик айтайлы, урматтуу жамаат. Аллах Таала ар кимдин башына мындай сыноодо салбасын, шифай камил берген болсун. Амин.